Ассаламу алейкум, касиеттүү кыргыз элим, урматтуу достор, мекендештер. Мына бул түз эфиримди абдан бир мен үчүн маанилүү маселе тууралуу сиздер менен кеп болмокчу. Бул түз эфир менен адилеттүүлүктү издеп Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке кайрылууну чечтим. Урматтуу достор, мен өзүм юрист эмесмин, адвокат эмесмин, прокурор же милиция эмесмин. Бирок бирөөнүн кайгы муңуна адилеттүүлүк издеп жүргөн, чыркыраган, чындыкты издеп жүргөн тили кургагыча айткан, күрөшкөн биздин инсандарыбыздын көйгөйүнө кайдыгер карай албай турган кишимин. Ошондуктан сиздерге бир маселе тууралуу айтайын. Жакынкы арада бир 4 айбы 5 айдай өттү. Мага Мухамедов Рустам деген жараныбыз, Кыргыз Республикасынын жараны, жабырлануучу өз маселеси менен кайрылды. Бул киши прокуратурага кайрылган, милицияга кайрылган, соттордон адилеттүү чечим күткөн. Бирок эч жерде адилеттүүлүктү таба албай койгондуктан айла жоктон мага келип, Амантур мырза, менин маселем тууралуу дагы бир жардам бериңизчи, айтып бериңизчи. Сиз саясатта жүргөн инсан катары, айтсаңыз мүмкүн үнүңүз мамлекет башчыга чейин жетип, менин ишим боюнча адилеттүү чечим болор деген акыркы үмүтү менен келиптир. Ошондуктан айтар кеп 2018 жылы Рустам Мухамедовго, бул жабырлануучу киши, Мамедов Фархат жана Жапарова Маргарита деген Кыргыз Республикасынын жарандары кайрылыптыр. Кел, чогуу бизнес кылалык, чогуу иш алып баралык деп, андан чоң көлөмдөгү финансылык каражаттарды сурап алышыптыр. Биздин бул бизнес проектке шундай каражат бер, өндүрүлгөн акчасын сага кайтарып беребиз деген убадасы менен кайрылган экен. Ошол жылы бул эки киши, Жапарова анан Мамедов, Рустам Мухамедовдун колунан ири өлчөмдөгү $251,000 АКШ акчасын алыптыр. Бул акчаны алып бизнес ишине багытташыптыр. Акыр аягы келип отуруп, Рустам Мухамедовду алдоо жолу менен бул иштен четтетирип, алган акчасынын бир тыйынын дагы кайтарып бербептир. Ушуга байланыштуу жабырлануучу Рустам Мухамедов 2020 жылдын 4 ноябрында жанагы милицияга арызы менен кайрылган экен. Милицияга арызы менен кайрылганда тиешелүү чаралар жүргүзүлүп, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 204 беренесинин 3 бөлүгү боюнча жанагы ири көлөмдөгү мошенничество беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бул кылмыш иши козголгону менен бүгүнкү күнгө чейин мындайча айтканда футболитетип эле келип жатышыптыр. Сот отурумдары болгондо 2020 жылдын 10 декабрында 1 май Бишкек шаарынын 1 май райондук соту бул ишти караптыр.
бул ишти карап туруп жанагы айыпталуучу шектүү мошенниктерди Жапарова Маргарита менен Мамедов Фархатты СИЗО 1ге камоо чечимин чыгарган экен. Бул чечимден көп өтпөй кайрадан эле сот отурумунда мынакей мага келип айтып атат. Сот отуруму 2021 жылдын 12 ноябрында болуптур. Соттор Чериков, Эсекеев, Аккозуев деген соттор болгон экен. Ошол соттор ири өлчөмдөгү мошенничество кылмыш иши боюнча айыпталуучуларды, шектүүлөрдү бошотуу чечимин чыгарыптыр. Бул чечим бир гана адилетсиз эмес, мыйзамсыз деп табам. Бул чечим боюнча мен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке кайрылууга аргасызмын. Себеби бул күнгө чейин мага дагы бир ирет кайрылган болчу. Ошондо мен Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун атына Зулушевке кайрылып, ал менен жолугушууну өтүнгөм. Ошондо Зулушев менен эмес, анын орун басары Молдохматов Абай деген киши менен жолугушуп, бул кылмыш ишинин чоо жайын айтып бергенмин. Ошондо башкы прокурордун орун басары Молдохматов Абай адилеттүү чечим чыгаруу максатында бул кылмыш ишин жеке көзөмөлгө Зулушев алат деп мага сөзүн берген. Эгерде жалган болсо, өзү ушул сөзүнөн кайтып ачык элдин алдында айтсын. Бул биринчи маселе. Экинчиден, башкы прокуратура бул кылмыш иши боюнча жеке көзөмөлгө алып, адилеттүү чечим чыгуунун жолун издегендин ордуна мыйзам чегинде бул ишти карагандын ордуна кайрадан ушул Бишкек шаардык сотунун 3 судьясынын адилетсиз чечимине көзүн жумуп коюшту. Бул Зулушевдин эркектигиби? Эркек киши сөзүн кармайт. Зулушев мага сөз берген. Бул кылмыш иши боюнча адилеттүү чечим чыгат. Мен бул кылмыш ишин жеке көзөмөлгө алам деп сөз берген. Ошондуктан тилекке каршы мындай сөз берүүлөргө ишениш керекпи, ишенбеш керекпи чоң күмөн жаралат экен. Эми караңыздар, урматтуу мекендештер. Айыпталуучулар Жапарова Маргарита, Мамедов Фархат деген кишилер экен. Ал кишилер үй камагына чыгып алып соттун чечими менен жабырлануучу Рустам Мухамедовго сени өлтүрөбүз, сени атып кетебиз, сени бычактап кетебиз деген коркутууларды айтып жатышат. Бул киши жабырлануучу айла жоктугунан мага келип кайрылып отурат. Бирок мага келелекте мага чейин мынакей бул маселе тууралуу милицияга кайрылган экен. Бул допростун протоколу. Допростун протоколунда ачык айкын так жазылып турат. Айыпталуучулар менин жашоомо коркунуч келтирүүдө, мени үй бүлөм менен атып салууга сөз берип жатат. Менде тапанча бар дейт. Ошол тапанча менен көчөдө эле атып салам дейт. Эми караңыздар. Бул
Жабырлануучу Рустам Мухамедов бир тыйыны жок көчөдө калды. 2 баласы менен квартирада турат. Ал квартирасын эптеп төлөп жүрөт. Төлөгөнгө дагы акчасы жок. Мындан тышкары мына жаңы жыл алдында керек болсо дасторкон үстүндө тамагы жок олтурат. Бул адилетсиз көрүнүш. Ошол эле айыпталуучулар Рустам Мухамедовдун акчасынын эсебинен жыргап, машина сатып алып, үй сатып алып, клубтап жүрүп, ресторан, кафелерде тамак жеп, кофейнялардан башы чыкпай жүрөт азыр. Үй камагында дейт ушуну. Ушул үй камагыбы? Бул адилетсиз көрүнүш. Мындай көрүнүш деги эле Рустам Мухамедовдун иши боюнча эмес, жалпы эле биздин коомчулугубузда жок болуш керек. Качан биздин коомчулугубузда адилеттүүлүк орнойт? Качан гана соттор адилеттүү чечим чыгарганда. Эгерде соттор пара албаса, өйдөдөгү буйруктарды аткарбаса, бардыгын мыйзам чегинде, конституциянын алкагында чечимдер чыгарса, ошондо коомубуз адилеттүү болот. Мындай кылмыш иштери толтура. Ошондуктан биринчи рет шундай маселени көтөрүп чыгууну чечтим. Эми мындай болуп атат. Рустам Мухамедов айласы кетип, кайрылбаган жери калбады, суранбаган жери калбады, өтүнбөгөн жери калбады. Эми өзүн өзү бычактайт. Өзүн өзү өлтүрөт. Түшүнүп жатасыздарбы? Бул жакта кандай маселе турат? Бир гана адилеттүү чечим чыксын деген адилеттүүлүк үчүн чыркыроо милдет эмес, инсан катары адамдын өмүрүн сактап калуу маселеси турат. Мен үчүн бул абдан маанилүү көйгөй. Ошондуктан мен бул кишиге жардам берем. Колдон келишинче жардамды кылам. Бирок бул киши жабырлануучу адилеттүүлүктү таппагандыктан жакынкы арада өзүм өзүмө кол салам деп турат. Эми киши өлүп калса тура эмес да. Биз чогуу адамдын өмүрүн сактап калалыбы? Же ушул адилетсиз соттор үчүн канча деген адамдар өлсүн, канча деген кырчындай мекендештерибиздин өмүрү кыйылсын. Жашоо деген ушундай экен. Адилеттүүлүк жок жерде айла жок экен. Ошондуктан бул киши абдан мындай бир депрессивдүү абалда турат. Мен кайдыгер карай алган жокмун. Ошондуктан бул маселе тууралуу сиздерге айтып берүүнү чечтим. Мындан тышкары дагы бир ирет башкы прокурор Курманкул Байкеге кайрылам. Сиз сөз бергенсиз. Бул иш боюнча бардыгы мыйзам чегинде адилеттүү каралып чыгып, адилеттүү чечим чыгарууга биз шарт түзөбүз деп айткансыз. Ал шарттын жыты дагы жок. Адамдын өмүрү деген оюнчукпу? Адамдын өмүрү деген саясат эле болуп калганбы? Ким акча берсе, ошонун буйрутмаларын аткарып калды беле? Же болбосо мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөн органбы? Эгерде эркек болсо сөзүнө турат эле. Бирок эркекче берилген сөзүн кармаган жок. Мындан тышкары эми башкы прокуратура деген мамлекеттик орган мыйзамдын аткарылышын, так аткарылышын
көзөмөлдөөчү орган. Мыйзамдын так аткарылышын эмес, мыйзамдын капчыгы калың кишиге тартылышын булар көзөмөлдөп жатат. Ушундай кырдаалга шарт түзүп жатат. Ким акча берсе, ошого шартты мыйзамды ыңгайлаштырып коюшат экен да. Мыйзам оюнчук эмес. Мыйзам баары үчүн бирдей болуш керек, бирдей иштеш керек. Мыйзамдын алдында баарыбыз тең турушубуз керек. Эми шунчалык бир адилетсиз көрүнүш экен, ошол эле жабырлануучунун акчасынын эсебинен жыргап куунап жашаганы аз келгенсип, алардын эле сөзү боюнча сотторду, следовательдерди, прокурорлорду сатып алыптыр да. Акчага демек сатылды булар. Акчага сатылбаса, моундай адилетсиз чечим чыкпайт эле. Бул чечим Бишкек шаарынын сотторунун чечими экен. Өзүңүздөр ойлонуп көргүлө. Мошенничество в особо крупном размере деп туруп кылмыш иши козголгон. Бул асмандан алынган сөз эмес. Кылмыш иши козголуп турат. Бул жакта. Ошондой кылмышкерлерди камагандын ордуна үй камагына чыгарып койгондук. Бул адилетсиздиктин туу чокусу. Урматтуу жолдоштор, коммунист деген ким? Коммунист деген адилетсиздикти көрүп, ал адилетсиздикке каршы күрөшкөн киши коммунист болот. Адилетсиздикти көрүп туруп көзүн жумуп койгондук, бул коммунист эмес, акмак. Ошондуктан, мындайча айтканда, все, что нужно для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали. Мы не должны оставаться в стороне. Мы не должны быть безответственными к чужому страданию, к чужим горям, потому что каждому из нас это может прийти. Каждый из нас может подпасть под несправедливое решение судей. Если мы сейчас не будем противостоять беззаконию, выборочным решениям, несправедливости, то это коснется каждого из нас. Не будет такого, что кто-то скажет: моя хата с краю. Мы живем в одной стране, мы одна семья. И горе одного человека для каждого из нас должно быть личным горем. Ошондуктан ар бирибиз мындай маселелерге чоң көңүл буруп турушубуз керек. Бул жалпысынан эле алып караганда. Урматтуу достор, эми эгерде жабырлануучу Рустам Мухамедов өзүнө өзүнө кол салып бир нерсе болгон болсо, анда это будет лежать на совести судей. На судьях Чериков, Эсикеев, Аккозуев. Они просто подлецы нашего общества. Паразиты, которые играют законами так, как хотят. Для тех, кого надо, закон работает. Украл одного барана, посадили на 10 лет. Миллионами крадут, освобождают. Мындайча айтканда, токту урдагандарды 5 жылга камайт. Миллиондоп урдагандарды эркиндикке бошотот. Же болбосо ошол миллиондогон урдаган акчасын бөлүшүш керек. Бөлүшүп туруп, сүйлөшүп, чогуу жыргап калганда гана кой береди. Мындай көрүнүш
абдан кайгылуу көрүнүш. Бул биздин коомубуздун чоң илдети. Мындан арылышыбыз керек. Ушуга байланыштуу мен Амантур Манапбаев сотторго Чериков, Эсикеев, Аккозуевка кайрылам. Мындай адилетсиз чечимиңер өзүңөрдүн башыңарга келип түшөт. Алган акчаңар эч качан буйрубайт. Эгерде мыйзамды алдап койдум десеңер, бул элди алдап койдум дегенге туура келбейт. Эл алданбайт. Эл ар дайым чындыкты көрүп турат. Ошондо жооп берүүчү күн келгенде абдан өкүнүп калышыңар мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин мамлекетибиздин президенти Садыр Нуркожоевичке кайрылууга туура келип жатат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул кылмыш иши боюнча сиз өзүңүз көзөмөлгө алып, башкы прокуратурага тиешелүү буйруктарды берип, адилеттүү чечимин чыгарып берүүгө шарт түзүп бериңиз. Мунусуз каалаганы өзүм билем өтүгүм төргөй илемдикке салып жатышат. Эртеңки күнү бир адамдын өлүмү эч кимибиздин мойнубузда болбосун. Эми мындай да, эгерде бирөөнүн кайгысын көрүп туруп, бирөөнүн муңун, зырылдаган жүрөгүн угуп туруп, кайдыгер карап койсо, анда кийин бул адамдын тагдыры кандай болот, ошол биздин мойнубузда болот. На нашей совести это будет. Поэтому я считаю, что я выполнил свой гражданский долг, свой долг высокого звания человека. Я не хочу, чтобы еще один наш соотечественник убил себя из-за несправедливого решения судебных органов нашей страны. Я не хочу этого. У этого человека 2 детей. Практически на улице остался. Нечего кушать. Вы представляете? Под Новый год человеку нечего кушать. И я в этом лично убедился. И при этом на те деньги, которые эти проклятые мошенники обманули Рустама Мухамедова, сами жируют, от жира бесятся. Это разве справедливо? Урматтуу достор, бул видео кайрылууну максималдуу түрдө группалар боюнча бөлүшүп бериңиздер. Өз оюңуздарды комментарийге жазып, бул маселе тууралуу органдарга, тиешелүү жетекчилерге жеткизүүгө мага жардам бергиле. Барыңыздарга чоң рахмат. Келе жаткан жаңы жылда ар бириңиздердин үйүңүздөргө тынчтык, бакубат, өзүңүздөргө узун өмүр, ден соолук, мамлекетибизге туруктуу өнүгүү, мыйзамдын жогорулугун, адилеттүүлүктүн, чындыктын
орношун каалайм. Рахмат.